Ассаламу алейкум, Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бүгүн атайын өзү убакыт бөлүп көп видео кылып тарттык. Биздин каналыбызга жүктөп атабыз. Ушу Ош шаарындагы өзгөрүүлөрдү маалымат берип, биздин көрүүчүлөргө кабар кылып кетип атабыз. Көпчүлүгүңүздөргө мындай видеолорубуз аябай кызык болуп жатат. Бул белгиси көп көрүүлөрдү, просмотрларды ээлегендиги болуп атат. Ушундай темпте көрө берсеңиздер, биз деле ушундай көп тартып, үзгүлтүксүз, кызыктуу, керектүү маалыматтарды сиздерге ыкчам берип турган аракет жасайбыз. Бул видеодо ошол мына байкаганыңыздардай биз азыр Ош району тарапта турабыз. Уркуя Салиева көчөсүндөгү ушундай өзгөрүүлөрдү маалымат бере кетем. Мына Исхак Разаков көчөсүндө дээрлик мынакей жолго чыгып кеткен үйлөр, баягы коргондору, тосмолору бузулуп, кайра мындай баягы мыйзамдуу чегинде тосуп жатышат, үйлөрүн курупчу. Биз болсо Салиева көчөсүнө бара берели. Айтмакчы, жалпыңыздарды ушул кирип келген ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Бардыгыбыздын кармап аткан орозолорубузду Алла таалам кабыл кылсын. Ошубуз ушундай чоң өзгөрүүлөргө бара берсин. Жакшы тарабын албетте. Биз болсо ошол кандай өзгөрүүлөр болуп атса, болгондой кылып сиздерге өзүңүздөр ушундай басып жүргөндөй, көзүңүздөр менен көргөндөй кылып туруп маалымат бергени аракет кылабыз. Уркуя Салиева көчөсүндө мэр дагы рейд кылган. Мынакей бул жакта гараждар турчу эле, ошолор алыныптыр. Могулар деле алынса керек. Анан айтмакчы, бул көчөнүн дагы айрыкча ушул областтык клиникалык оорукананын тарапта жолду кеңейтебиз деп мэр дагы ошондой демилген көтөрүп атат. Жаңылыктардан биз дагы көрүп атабыз ушундайды. Ооба, чындыгында кеңейтиш керек. Көчө өтө эле тар. Анан эки тараптан тең унаалар коюлса, кыйла эле мындай тар болуп калып атат. Бул жак кадашпаса медициналык колледж беле, оң тараптагы.
ошону мэр жасаган рейтте могул турган гараждар дагы алынсын деген. Көргөм ошо алып бактарактарды кыйып башташты окшойт бир четине. Кыйып жүрүшөт экен. Дарактарды кыйып. Бул жакта болсо мынакей көрдүңүздөр. Үйлөр домдун алдылары көп кабаттуу үйлөрдүн алды кенден болуп калган. Өзү негизи көрүнүш ушундай эле болуш керек деп ойлойм мен да. Kazması var. Kırmızısına kazması koyunca Анан айтмакчы, ушул кыска көчө жолго дагы мэр көп көңүл бурду. Ушул жактан дагы буна өткөрүш керек деген ушундай идеяны көтөрүп. Бир жагынан го жакшы дечи, чындыгында. Ишке ашпаса, бул да жол тыгындарын азайтуунун да бир ыкмасы болот жолу. Бүгін айтмақчы 1 март 2025 жыл. Уркуя Салиева деле мындай узун эле көчө. Бир 2 километрден ашыгыраак. Мына биз болсо ошол ушул адашпасам Ал Хаким көчөсү жана Уркуя Салиева көчөсүнүн кесилиши ушул жер. Ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Урматтуу көрүүчүлөр,
Daha bir убакытты таап бөлүп, албетте сиздер дагы комментарийге жазып турсаңыздар, дагы да келип калган улантышын тартып кетейин. Бүгүнкү күндө ушундай өзгөрүүлөр ушундай. Анан айтмакчы, биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы мындай жагымдуу жарыя биздин каналдан. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөн батириңиздерди же жел тилкеңиздер болсо, же жер үйлөрүңүздөр бар болсо, Ош шаарынын өзүндө сатууга койгон. Мен өзүм акысыз ушул Ороз айында дагы акысыз тартып берип турам. Кызмат алкыбыздан пайдаланыңыздар. Бир гана ушундай жандуу тартып бергеним акысыз болот. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Эртең жекшемби күнү 2 мартта сиздер көнүп калган Ош Жапалак унаа базарынан адаттагыдай эле бардык ошол көрсөтүүлөрдү тартып маалымат беребиз. Эндиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ошубуз өсүп өнүгө берсин.